Урматтуу телекөрөрмандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланта бермекчибиз. Алдыда да кызыктуу, жакшы көрсөтүүлөрүбүз бар, ардактуу конокторубуз бар. Андыктан биз менен дагы бирге боло бериңиздер демекчибиз. Анан алдыда дагы жана тааныштырып кеткенбиз. Суроо салганбыз. Сүйүнчү чоң апа мегиз төрөйт деп мына кайра айтып атабыз. Сүйүнчүнү ушул боюнча бул Бишкек шаары, Бишкек деген атты качан алган деген суроо бергенбиз. Мына ушул суроого жооп жазууну унутпаңыздар. А биз болсо студиябызга келген ардактуу сыйлуу коногубуз менен тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казак Республикасынын калк артисти, биздин сыймыктуу эжекебиз Саламат Садыкова келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен калай калың журт. Бүгүнкү ушундай бир таң шоуласын сиздер менен чогуу, элибиз менен биргеликте төрт көзүбүз түгөл дегендей ушундай бир жаркырап тосуп атабыз. Биз дагы сизди таң эрте ушул куттуу студиядан көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Анткени көрүшпөгөнүбүзгө дагы көз ачып жумганча 1 жылдын жүзү өтүп кетиптир. Жаңы жылыңыз менен андыктан мына ушул жыл дагы сизге жемиштүү жылдардан болсун деген ниетти, тилекти билдирели. Мына жылыбыз буюрса жаңы эле башталды. Бул жылда айтып коет эмеспи, бул жыл өзгөчө жыл, багы эмгекчил жыл деп айтылып атат. Негизи эле мына ошол эмгегиңиздин артынан жакшы эле ийгиликтерге өз жемишин көрө турган убакыт келди эле. Бул жылда дагы ийгилик жок эмес болсун. Айтканыңыз келсин. Анан айтсаңыз, мына ушул учурларда эмне менен алек болуп жатасыз? Анан дагы бир эжени куттуктап өтөлү. Эже неберелүү болду. Болсун, мынакей неберени көрүңүз, чөбөрөнү көрүңүз, кыбыраны көрүңүз. Ошол небере чөбөрө балдардын, кыздардын бир кызматында, элдин алдында ушу шаң салтанат менен жүрө бериңиз бакылдап. Рахмат. Мына адам баласы бала деп жашайт экен. Ошо бала менен биздин көңүлүбүз тазарып, өмүрүбүз узарып, ошондой бир жашообузга жердеги күн сыяктуу жакшылыктардын баарын шоуласын сезинип өмүр сүрөт экенбиз. Ошон үчүн жанагы Манас эпосунда дагы атабыздын санаттарында айтылып кеткен го. Жүргөнүм менин кала экен, дүйнө ээси бала экен, артыңда балаң жок болсо, дүйнөсү курусун, бузулуп калган кала экен деп. Ошон сыңарындай мына Кундуз кызым шекем айланайындар. Чындыгында бул жолу дагы бир жолу Кудай мени абдан кубанычка көдөнүмдү толтурду. Анткени кызымдын бери топ жашы мындай 40-тын белине чыгып калганда оор санада жүрчү элем дайым, баягы эне болгондон кийин. Ай ушул кызым кандай төрөбөй калабы деп. Кудай таала берем десе берет экен. Анан ошол кыздуу болуп өзүм кудуңдап эртерээк барып алып аерде. Баягы илгеркиче аңдып эсенеман эле 2 бөлүнүп алса экен деп жүрдүм. Анан ошо кашында, жанында болдум дегендей эми энелик милдетимди аткардым деп ойлоймун. Эсенеман 2ге бөлүнүп, азыр өздөрү менен өздөрү күндөн күнгө баланы жакшынакай кылып, ошо тотуктуруп, кулпуртуп өстүрүп атышат. Чоң рахмат сизге. Эми буюрса эне деп калса дагы жөнөйсүз, куржунуңуз таасыл. Кудай кааласа. Баягы сандыктагы ачыл элек, конфеттерди көтөрүп. Алып чыгып деңизби, катып жүргөн. Жакшы. Мынакей Саламат эжеке, ушул сиз келгенде комузду колго алып турганда сиздин күйөрмандар, Саламат эжекебиз келиптир, бир үнүн угалы шаңкылдаган. Сиздин үнүңүз менен чындыгында биз чоңойдук. Кыргыз жери дегенде таңга мал саат 8-деги радиодон угуп ойгонуп, күн түм эле чачырап келатканда сиздин үнүңүз ошол кыргыз жери деп таңшычу эле. Андыктан сизге кыргызегин берем. Ананайындар, чоң рахмат шеке. Мына таңкы эфирге көз көргөн деген бир жакшы өмүрдө бир адамдын олжосу болот экен. Көзүң көрүп, көңүлүң жылып жүргөн адамдарга эч убакта жок деп айта албайт экенсиң. Мени таңкы эфирге чакырып атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Түндө азыраак уктап калдым эле, ошондуктан кичине көкүрөгүмдү желе басып турат. Ошондой болсо дагы мына өткөн жылда дагы мына кечеүнкү күндөрдө дагы залкар адамдарыбыздын, тарыхый улуу инсандарыбызды жоктоп турдук. Мына Турдакун Усубалиев атабыздын, Абдыкадыр Орозбеков аталарыбыздын керемет чоң маракелерине катышып дегендей жаш урпактарга санат сабак болуп жатты. Мына ошол өңүттөн алганда мына Болот Шамшиев деген эмне деген залкар тулга эле. Мына ушундай ойлордон толгонуп келип отурганан бул өмүр деген бир ыр
жаралып калды эле. Сөзү Калкаман Саринге таандык, казактын мыкты жаш акыны. Ошонун кичине кыргызчага казак туугандар айткандай өзүм аудара салдым. Жакшы. Ошону Эки элдин кызматында жүргөн адамсыз өзүнүн. ошентип казактардын акындарын да көп окуйм да. Ошо чыгарманы ырдап берейин, уруксат берсеңиздер. Жакшы болот, жакшы болот. Өткөндөргө таазим кылып. Жаштығың ача бербес бүчүрүң кай, өкүнүп өткөн күнгө өксүгөндөн жубарсың көңүлдөгү өкүнүп өткөн күнгө өксүгөндөн жуулбас көңүлдөгү кириң калган. Бул өмүр жолу жаштығың ача бербес бүчүрүң кай, кышында бурган актап жаган карды жаз келсе көз жашына бұл өмір ойнап жүріп отпас улар капыстан кездешүүлөр коштошуулар. Biz ötürüz kış köktüm yaşıl yazge küz eken biz buğulup gözden akkan tamcı yaşka bir günü erip ketçü muz eken biz tomçuğup gözden tamgan ısıl yaşka gez gelse erip keter muz eken biz bir günü erip ketçü muz eken biz.
Ey баракелде, бар болуңуз мына Саптар аябай сонун караңызчы, экен. бул эң адамдын баягы өмүр менен өлүмдүн жаркты учкундары деген сыяктуу бир акылман айткан экен, акыл жыйна элге жеткидей, адамдарга талим эткидей. Ал кымыз эмес кычып кеткидей, айран эмес ачып кеткидей, айбан эмес качып кеткидей дейт. Мына сиз акыл жыйнап, эл аралап, ошол дүйнөнү кезип, ушундай өмүрдүн кандай экенин элге тартуулап келатасыз да. Анан бир кезде өзүңүз канча деген эмгек талыбаган эмгек менен ушул мамлекеттик даражалуу наамдарды алдыңыз. Кут болсун дейли дагы. Андан бирде кыйынчылык таштак жолдо басып, бутуңузду тилдирип бассаңыз, бизде бирде көк шиберде көйкөлүү эл алдында ырдап жүрдүңүз. Ушул ырда айткандай өзү омал төкмөл дүйнөдө, өмүрдүн ушул күндөрүндө, дегеле бул дүйнөдө ушул кийинки муундарга айтарыңыз кандай жашаш керек, кандай басыш керек деген. Эми бул дүйнөгө адамдын келмеyi да бар, кетмеyi да бар. Ак менен кара жанаша жүрөт экен. Ошонун ичинде кээ бирде пендечилик кылат экенбиз. Абай атабыз айткандай, бирөө мал издейт экен, бирөө баш издейт экен дегендей, бирөө малыңа дос, бирөө жаныңа дос дейт экен. Мына ошондой аламат дүйнөнүн так ортосунда ошондой бир пакиза, ошондой бир адал жашап өмүр сүрүп кетиш адам пендеге оңой менен баягы адам аттуу болуп айтматып айткандай адам болуп жашоонун өзү чоң сыноолордон өтөт экенсиң. Бирөө мисалы ата энеси менен өмүр бою чардарабы төп келишкен ушундай бир жанагы жайкалып өскөн бактарактай болуп, мөмөлүү дарактай болуп, ошентип канаты жайылып, кимдир бирөө мына кээ бирде карап турабыз го, ымыркайларды таштап коюп атат көчөгө. Мисалы да, ошонун бир Кудай Таала ичер суусу бар болсо, бирөө эбепке себеп болуп көчөгө таштап койгон музда жаткан баланы алып келип кече жакында эле телевизордон көрсөттү. Мисалы да. Анан мына чыгармачыл адамдар соңку жылдарда мен өзүм шеке байкайм да, мына өзүңүз төкмө акылсыз. Биз турмуштун чыныгы жүзүнө тике карап өмүр сүрүшүбүз керек экен. Мен муну көбүнчө акындардын ошол дүйнөсүнө киргенде байкайм да. Азыр көбүбүз эле сыртыбыздан эле жалтырап көрүнө берип, ошо турмуш күнүгө эле жылтырап аткандай, бири-бирибизге туура эмес, кичине жеңил желпи сабак салып жаткандай сезилет да мага. Ошол өңүттөн алганда мына өзүңүз айтып өткөндөй, мен деле бала кезимде көп кыйынчылыкты көрдүм. Абдан көрүнгөнүн колунда дегендей. Эми өзүңдүн ата энең болбогондон кийин бирөө сени шекеңи сылабайт экен. Ата мээримин көрбөй өстүм, чынын айтыш керек да. Анан ошондон бери келе жатканда албетте өмүр деген бүгүн чыраксың, эртең топураксың деп айткан акылмандар. Ошол топурак бул электе туура жүрүп, туура сүйлөп, адал нан жеп дегендей. Ошол өзүбүздүн мээнетибиз менен балдарга да ошондой тарбия бергенге аракет кылып жатабыз. Мына баарыбыз эле мына чыгармачыл адамдардын бир кемеде келе жатабыз. Тузубуз бирдей эле биздики, туурабы? Ырыскыбыз элдин колунда дегендей. Мына ошол өңүттөн алганда сыйлыкка карап мардайып, ошо мартаба күтүп, анан семирбешибиз керек. Өнөр адамдары, мен ойлоймун да, ал бир кырга чыгасың, сайга түшөсүң, тоого чыгасың, күнүмдүк мактоолорго семирип кеткен бул утурумдук бир капсынан адашып келген өнөр адамдар желпилдеп атканы болбосо, чыныгы чыгармачылык чөйрө мына манасчыларыбыз болобу, мына төкмө акындарыбыз, туш тараптын баары бизге суктанып турган тамыры терең улуу эл экенбиз. Ошол касиеттерге жылынып жүргөн мен деле угарман, көрөрманмын мындай айтканда. Өзүмө өзүм сабак алып турам да күндөчү. Мына ушундай дүйнө экен айланайындар. Багы негизи чыгармачылыкта мына акыркы мына азыр ооба сиздердин учур башка эле. Азыр мына Санарип деп өлкө башчыбыздын белгилеген жылдарына карата иштер жүрүп аткан учурда мына санариптешүүдө азыр бардык нерсе жеңилдеп атат да, мындайча айтканда. Анан бардык эле ушул телефон болсо эле ишиң бүткөнү болуп атат. Ошондой даяр оокат алмабыш оозума түш деген азыркы учур болуп калды, Анан ушундан улам дагы бага айтып атпайбы, телефонду убактылуу пайдаланыш керек, анан тигинтиш керек, мынтиш керек деген, балага деген зыян деп. Анан кээде олтуруп мен дагы ойлоп калам, ушу чоңдорго деле зыян экен да. Анткени бага эми ден соолукка зыянын айтпаганда дагы ошо телефон менен чектелип, адам китеп кагазды окуган башкачараак таасир калтырат экен. Ушул сиздин көбүрөөк үйүңүзгө барганда ушул бага өзүңүз жогоруда белгилеп өтпөсүзбү, бири жаныңа дос экен, бири малыңа дос экен. Анан сиз ушул китепке көбүрөөк дос болуп, китеп чогулта бермей адатыңыз бар эмеспи? Китеп эле жыйнап, эски болсо да сатып алып, жаңы болсо да сатып алып, жабышып калам китеп көрсөм. Жүргөн ушул китептен алган азыктарыңыз китеп окубагандар үчүн дагы азык болуп атат. Эми ал китеп деген ушундай бир асыл дүйнө экен.
адамға бір жолуңа чырак болот экен. Бир адам бөксөрүп турат да, күн сайын толуп ташып атам дегендер туура эмес сүйлөйт деп ойлойм да эми. Күнү келе маңкая бергенде анда билбейт экем. Ал бул китеп деген ошол эле мезгилде мына акындардын чөйрөсүндө жүрсөңүз, жазуучуларыбыздын ар бир кебин уксаң, али биле элегим көп турбайбы деп кайра акылыңа мындай келесиң да. Ошондуктан мен мынау таяйна катары неберелеримди калып сүйлөтпөйт. Мынау Сайкал деген неберемди кичинесинен үйдөн отуруп кээ бирлерге окшоп мынтип тыюу салган жокмун. Бирок кичинесинен белегим кыздардын энциклопедиясы деген болот го. Ошону белек кылат элем дагы, анан кээде сурап коет элем, ай сен баягы китепти окуп атасыңбы десем, дейт эле. Азыр эми ошол Сайкал неберемдин баскан турганын, өзүнүн сабыр салабатын мындай караганда менден дагы кээде мындай акылдуу, ойлуу көрүнөт да. Анан ошо ойлоп коем, ай ушу кичинекей мезгилинде туура кылган экем депчи. Балдарыбызды канчалык заманбап ааламга булутка башыбыз жетип турса дагы, колдон келишинче чын эле кеп тыңшай турган кылып, анан ошонун бир кичине бир барактын бир эки сабын окуса дагы, ошол китеп жака үңүлүп тур деп өзүбүздөн болот ал. Ошол тарбия жагы кичине бекем болуш керек деп ойлойм мен өзүм. Жакшы, мынакей чындыгында китепти көп окуш керек деп өзүңүз китеп окуган асылзадалардын бирисиз. Дагы элибизге ошол кийинки муундарга дагы ошол тарбияны айтып берип келатканыңыз үчүн мына балдар окуп атат да. Анан дагы эле ушул биз азыр эле биздин алдыбызда коногубуз айтып кетпеди, бал тил деп. Балдарга көңүл буралы. Быйыл президентибиз дагы балдарды колдоо жылы, коргоо жылы деп атат дегендей. Анан ушу негизинен эле ушул бөбөктөргө, жаштарга дагы кандай кылсак биз нукура кыргызча үйрөтө алабыз? Абдан туура собол салдыңда айланайын десе. Мына заман 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңыратты көзүбүз көрүп атат. Буга да Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк дейли. Биздин ата энебиз мисалы мына биз жер үйлөрдө эле өстүк. Мындай чыга калсак арыктын жээгине отуруп, кумда бийди шаякты жубат элек, эшиктин алдына суу себет элек эртең менен туруп. Бир чети мына биздин балалыгыбыз абдан эмгекке каныккан. Ушуну ата энебиз менен тең барабар таңзаарынан туруп, ушул бардык тиричилекке үйрөтөт эле да. Малды кезүүгө айдап дегендей. Анан эми азыркы заман бөлөк заман болуп калды. Ошондой болсо дагы мен ойлоймун да, мына бала дүйнөсүнө бал дүйнө деп президентибизге да рахмат, ошол балдарга көңүл борборунда турсун деп атат да. Ошол жагынан алганда мен өзү бала дүйнөсүнө кичине кайрылып жүргөн кишимин. Илгертеден эле кадимки жанагы 18 жаштын авторун көпчүлүк биле бербей өзү карапайым жупуну киши экен. Жана Жылдыз Бакашева деген кызыбыз бар го. Борбордук китепкананын мүдүрү болуп жүргөн. Ошонун атасынын 1 жылы 80 жылдыгына да барып келдим. Ошо кызды катуу сыйлайт элем. Мына Ак суу деген жердин түбү экен. Мына ошо кишинин көзүн көрдүм. Оозум ачылды. Бул 18 жаштуу Зейнеп Шакеева эжебиз баш болуп, бүгүнкү күндө казактар дагы жерге түшүрбөй, ой керемет аң гой деп биз барсак да сурап калат. Мына ошондой улуу чыгармаларды, өлбөс чыгармаларды, сөөгү мыкты чыгармаларды жазган атабыздын бир мындай жука китеби колума тийип калды. Ошондой ичини ачып карасам, бөбөк ыр деп, бешик ыр деп балдарга арналган ырлары көп экен. Ошонун ичине шекемен ошол карап отуруп өзүмчө, ай ушу энелерибиз айткан Алдейдин ыргактары көйдөмдө сиңип калды эле. Биз деле кичине Алдей айтып калдык эле деп анан ошо бешик ыры деген бир ырды жоромолдоп койгом. Азыр ушул күндөрдө эми азыркы заманда бир заманбап шөкөттөбөсөң болбойт экен, анан аранжировкага да берип койгом. Мен бир 5-6 сабын эстеп ырдап берейин ошону. Жакшы болот. Мына сиз өтө жакшы айттыңыз, президентибиз ошондой балдардын наристелерин жылы кылып атат. Aldey balam, ak balam
балам, балбам болор экенсиң. Алдай балам, ак балам, ак бешикте жат балам. Bal kaynatып çay içken, kazı geritip jal jegen, astı bolur bekensin. Aldı balam, ak balam, ak mamukta jat balam. Aldı balam, ak balam. Süylөгөндө söz berbes, çeçem bolor bekensin. Aldı aldı ay balam, ak beşikte jat balam. Eldin kamın oylogon, astı bolor bekensin. Aldı balam, ak balam, jesem balam, başçı bolor bekensin. Aldı balam, ak balam, ak beşikte jat balam. Aldı aldı ay balam. Baraka, mınake быйылкы жылдын накта сонун жакшы жаза чыгармасы. Сене катары неберелериме толкундап жүрүп, ошол Али Шах деген жана кубанычымдын тунуулу төрөлгөндө ушуну жоромолдоп чыгарган элем. Ошондон бери эле түшүнтүп келе жатабыз. Бышып калды деңиз. Бышып мына быйыл өзгөчө чыгара турган чыгарма экен. Небере таттуу болот дегенди дагы бир тастыктап Элжиретип турат экен да адамдычы. Кундуз эми бизди да тияктан улам кулак кагыш кылып кулагыма айтып атат, убакыт бүтүп калды деп анан эжеке сизге ушул элибизге телекөрөрмандарга, өзүңүздүн көрөрмандарга айтар сөзүңүз. Эми айланайындар, ушундай бир бул дүйнөдө эмне аруу десе, акылмандар, элгери даанышмандар айтыптыр. Күн аруу, күндүзү чыгып түндө жок, эс алат дегени да. Анан дагы эмне аруу десе, бул дүйнөдө ай аруу, түндөсү чыгат, күндүзү жок деп. Муну менен эмнени айткым келет? Баарыбызга ушул жараткан эгем мына жердин бейишин берген экен. Касиеттүү ала тоонун төрүндө мындай бир барчылыктан кутурбай дегендей. Баатыры миң, башчысы бир болуп, ынтымакка келип, ошол бир жакшы жолго түшүп мындан ары. Ошондой бир башыбыз бириккен, ырыскы чакырган, ынтымакка балкыган, барды бар деп, ошондой бир жашообузга эркелеп жашаган, ошондой Актөөнүн карды жарылып турат. Кыргыз жергесинин жатагалуу эле топурагын өпкүн келет кээде. Мына сыртка көбүрөөк чыгабыз. Ошон үчүн элде тынччылык болуп, амандык болсун. Ошону каалаймын. Сизге дагы ыраазычылык. Баягы элибизде айтып коет эмеспи? Жакшы менен өткөргөн жарым саат, жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй дейт. Сиз менен отурган убакыт өзү өтпөй турса болмок. Ооба, жаңы эле келип отургандай болду эле, бат эле өтүп атат. Чындыгында акылман аталарыбыз айткандай, тиш ырыскы тил дөөлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт, баш ырыскы тил дөөлөт, бар болгонуңуз зор дөөлөт дейт. Андыктан бар болуңуз, аман болуңуз, арыбаңыз, карыбаңыз, талыбаңыз, чыгармачылык менен дайыма иштеп, элдин алдында ырдап гана жүрүңүз. Ооба. Биз сизден жакшы чыгармаларды дагы да күтө беребиз. Мына ушул неберелериңизге эргигенче жакшы эргүүлөр келсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сиздерге ушул эжебиздин жакшы бир чыгармасы менен программабызды улантабыз. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы, эки келбес өмүрдүн эсеп чотун капканы дегендей, жана эле Кутман таңды баштадык эле, азыр аягына чыгып отурабыз. Коштошуунун кыйын-ай, кыя албайсың, кыйбайсың. Бирок убакыт чектелүү. Ошентсе да биз сиздер менен коштошпойбуз. Анткени жолугушчу жолдор бар деп айтылат. Келерки көрсөтүүлөрдө жолугушабыз. Андыктан амандыкта көрүшөлү. Урматтуу телекөрөрмандар, эл каналы өзүнүн көрсөтүүлөрүн алдыга карай уланта бермекчи. Ал эми биз Кутман таң көрсөтүүлөрүн гана жыйынтыктадык. Кийинки көрсөтүүдөн биз жолукканча сак саламатта туруңуздар.